урматтуу окуучулар, бүгүнкү кайталоо сабагыбызды баштайбыз. Сабакта тесттик тапшырмаларды аткарабыз. Сабактын алдында баарыңарга жагымдуу маанай каалайм. Биринчи суроо балдар. Англияда чексиз монархияны калыбына келтирүүнү каалаган король. А. Оливер Кромвель, Б. Карл I, В. Карл II. Экинчи суроо балдар. Узак парламент кайсы жылдары иш жүргүзгөн? А. 1640-53 жылдары, Б. 1654-58 жылдары, В. 1634-1638 жылдары. Үчүнчү суроо балдар. Жаңы үлгүдөгү армиянын күчтөнүшү эмнеге алып келди? А варианты. Өлкөдө дыйкандардын толкундоолору башталган, Б. Республика жоюлуп Кромвелдин диктатурасы орногон, В. Монархиянын талапкерлеринин козголоңу чыккан. Төртүнчү суроо балдар. Эмнеге дворяндар менен буржуазия Карл IIге нааразы болушту? А варианты. Күнөөлөрү үчүн чиркөө ага каргыш берди. Б. Ал убадаларын аткарбай чексиз бийликти орнотууга умтулду. В. Жаңы үлгүдөгү армияны колдобой койду. Бешинчи суроо балдар. 13 колония кайсы океандын жээгинде жайгашкан? А варианты. Атлантика океанында, Б. Тынч океанында, В. Индия океанында. Алтынчы суроо балдар. Англия кайсы мамлекетти жеңгенден кийин Америкага ээ болгон? А варианты балдар. Италия, Б. Испанияны жеңгенден кийин, В. Австрияны жеңгенден кийин. Жетинчи суроо балдар. Дүйнөнүн устаканасы бул кайсы мамлекет? А варианты. Англия, Б. Россия, В. Франция мамлекети. 8-нчи суроо балдар, көңүл бурабыз. Жогорку сапаттагы болотту эритүүчү мешти жасаган француз. А варианты. Мартин, Б. Джон Кем, В. Джеймс Уатт. Кийинки суроого көңүл бурабыз. 9-нчу суроо балдар. Биринчи орус театрынын түзүүчүсү? А варианты. Волков, Б. Шубин, В. Ломоносов. Кийинки суроого көңүл бурабыз. 10-нчу суроо балдар. Экинчи интернационал негизделген шаар? А варианты. Москва, Б. Париж, В. Лондон. Балдар, мына ушул берилген тесттик тапшырмаларды менин өздүк баракчама кетиресиңер. Кийинки сабактан көрүшкөнчө саламатта болгула.